Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Фразалар кезиндерди өтүп жатканбыз. Бүгүнкү сабак ушул фразалар кезиндерди жыйынтыктоо сабак болуп саналат. Темабыз фразалар кезиндер тилдин көркү. Фразалар кезиндер деген эмне? Мындай эстеп коелучу. Фразалар кезиндер эмне? Фразалар кезиндер бул жоктуу сөзгө каршы ошол сиз айткандай эле фразалар кезиндер бул ошол биздин сөз байлыгыбызды өркүнөтөт жана ошол сөз баккан тил баптаган адамдар фразалар кезиндерди билип жүрүшү керек. Негизи бүт бардык адамдар ошол өзүнүн тилин бактап, сыйлап фразалар кезиндерди дагы билиш керек. Азаматсың. Дагы билиштер топ. Эмне фразалар кезиндер? Дагы топтасак, мисал келтирейби? Фразалар кезиндер эмне? Ошол Асем айтып кеткендей эле бул фразалар кезиндер туруктуу сөзгө каршы анан бул күнүмдүк турмушта негизи эле биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүздө бул фразалар кезин көп кездешет. Мисалы үчүн ата энебиз бизге айткандай же болбосо көптөгөн фразалар кезиндер негизи ар бир күнүбүздө коштолот. Ошол мисал үчүн мисал келтире кетсек, бул ата энелер ошо айтып калат, тигинин баласы биттин ичегисине кан куят экен, ушунчалык тың экен деп, ошондой бир мааниде ата энебиз ошол бизге көп айтып кетишет да. Кыргыз элинде деги кыргыз тилинде ошол фразалар кезин күнүмдүк турмушубузда көп кездешет. Анда ушул фразалар кезиндерди эстөө үчүн биз мээ чабуу деген оюнду ойлоп көрөлү. Мында фразалар кезиндерди улайбыз. Фразалар кезиндердин башы берилет, аны биз андан ары улап, анан майысын чечмелеп беребиз. Фразалар кезиндер ачылганда кол көтөрүп, кайсы топ биринчи кол көтөрсө, ошол топ жооп бере берет, Калпагын кийишет. Жакшы, азаматсың. Кабыргасы менен кеңешүү, мунун мааниси жубайы менен бириштүү кеңешүү дегенди түшүндүрөт. Жакшылап көңүл бурабыз. Чечендер көбөсү көккө көтөрүү деген ошо сүйүнүчүнө бата албай ошо эмоциясын билдирет. Билиштер. Итерген жерде итерген жерде аябай алыс жерде. Жобосун итерген суктап болсак да аябай. Тилге тикелей көзгөндөй деген бул бир сөз менен адамдын көңүлүн калтырат. Ачуу сөз, башкача айтканда. Билиштер, Илхан. Töydese berip тура сүйлөп атсаң, тияганы тескер сүйлөйт да. Ошондой адамдарды төөдесе бээ деген адам деп коебуз. Ичине мээңере салып, эсиңерге түшүрүп алдыңар, эми кийинки тапшырмаларга өтө берсек. Биздин бүгүнкү сабагыбыз фразалар кезиндерди бышыктоо, фразалар кезиндер тилдин көркү деген сабак. Сабагыбыздын урааны сөз кадыры, өз кадыры деген ураан экен. Сөз кадыры, өз кадыры дегенди кандай түшүнөбүз? Сөз кадыры, өз кадыры. Сөз кадыры, өз кадыры деген бул адамдын сүйлөгөнү мындай өзүнүн кадырын адам, мисалы үчүн бир адамдар болот, эки сөзүн бекитире албай сөйлөсө, ал адамды демек эч ким сыйлабайт да. Мындай өзүңдүн сыйлаганың, өзүңдүн ички жаныңдагы деген нерсе сөзүңөн чыгат да. Ошол нерсе деп ойлойм. Туура сүйлөсөң, өзүңдүн кандай адам экениңди да билдиресиң, жакшы. Сабагыбыздын максаты болсо, бүгүнкү сабакта биз фразалар кезиндердин маанисин чечмелеп, андагы синонимдерди, антонимдерди табуу аркылуу билимибизди тереңдетет экенбиз. Кеп маданиятын, логикалык ой жүгүртүүбүздү жана фразалар кезиндерди кепте орундуу колдонууну үйрөнөт экенбиз. Ошондой эле эне тилибиздин асылдыгын баалоого, топ менен иштөөдө бири-бириңерди сыйлоого үйрөнөт экенсиңер. Топтор эки топко бөлүнгөн, чечендер тобу, анан билгичтер тобу. Ал эми биринчи тапшырмабыз сүрөттөр сүйлөйт.
Birinci tapşırmanın birinci sürötü Çeçenler тобуна берилет. Бул менимче биздин командабыздын ою боюнча аждардын койругун басуу деген фразеологизм. Мааниси болсо бирөөнүн жүзүнө тийүү дегендей маанилүү келет. Жақсы, азаматсың. Экинчи топко сүрөт. Турчу сүрөтү. Бул фразеологизм ак жүрөк деген фразеологизм. Бул деген жан дүйнөсү ачык, беришен адамдарды ак жүрөктүү адам болсо көңүлү ачык ушундай адамдар. Чынчыл, ак ниет адамдарды ак жүрөктүү экенбиз. Көпүрөш Алма бул фразеологизм алма бош оозума түш дегенди билдирет. Бул эле эч нерсе кылбай туруп эле ошо дүйнөсүн эңсеген адамды. даяр оңбаштын күтүп эмгектенбеген адам, Силерге Арасында от жагуу. Эки адамды каздаштырып уруштуруу. туура азаматсыңар. Биринчи топто жакшы жооп бериңер. Билгичтер ашык менен бериңер. Азаматсыңар. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Кийинки тапшырмабыз сандардын сыры деп аталат экен. Сандардын сыры дегенде фразеологизм сөздөрдө да биз сандарды колдонобуз, Ошол азыр эки топко окшош сөздөр берем, толуктайбыз. Ким канча көбүрөөк сөз тапса, ошол топ жеңишке ээ болот, Сүйлөшүп, ойлонуп, чогулуп, кеңешип жооп беребиз. Бул тапшырмага 3 минут берем. Достар, карап туралайбыз, балдар болду, токтотобуз, жазбайбыз. Канчаны таптыңар ошону? Баары таптык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, анан 15 турабыз. Тамал 4 турамыз болгондо 1 азаматсыңар. Кийинки тапшырмага өтөрүбүз. Кийинки тапшырма кимдин сөзү куш деген тапшырма. Бул тапшырмада синонимдик катарды табабыз. Бул жерде синонимдер берилген. Бул синонимдер экиден синоним бир маани билдирет да. Ошондо синоним фразеологизмдерди табабыз. Ютташтырабыз, карандаш менен ютташтырабыз. Маанилери окшош фразеологизмдерди табабыз. Чогуу иштейсиздер? Туура жүктөрүп табабыз эми. Кандай экен? Биринчи кан кубанычы болгондо супа садык чалганда деп туура таптырсыңар. Союп каптагандай, эгиз козудай. Туура. Таңдайы курго. Каны катуу. Туура. Аягын асманга чыгаруу. Күлүн асманга сакыруу. Туура. Кубанычы коюна баткоо. Куркулдайдын уясын табуу. Маанилерин билебиз. Бул оюнда чечендер тобуна экиден сүрөт берем. Бириктирип, фразеологизмдин атын айтып, анан түшүндүрмөсүн маанисин түшүндүрүп бересиз. Алып кишилекке чачыртуу, сүрөттөө. Колун жеткирүү эмеспи же? Жайын көтөрүш керек. Азыр текшерип көрөлү. Деген бул эмне билдирет экен? Деген адам билдирет экен. Силердики Биринчи фразеологизм бул арын урматы экен. Канга көтөрүү деген көпөлөк багуу деген. сабакты баалай кетсек, чүкөлөрүбүздү санайбыз. Күндө канча чүкө болду?
Чечендер тобу 7, билгичтер тобу 8 жүктөрү менен жеңишке ээ болуштар. Азаматсыңар 2 топтон жакшы жогорку деңгээлде жооп бердиңер. Үйгө тапшырма болсо эне билим байлыгым деген темада фразеологизм сөздөрдү кеңири катыштырып, кыскача эссе жазып келебиз. Сөзсүз түрдө тапшырмада эмне болуш керек экен? Фразеологизмдер сөзсүз катышыш керек экен. Азаматсыңар.